Базарда эртең мененки сода эң хит болгон ушул тай талашта турат экен. Жашы 1,5 жаш. Жазга кунан чыкмак экен мына жаныбар. 100 канча? 75-80ге чыкты. 80 болду. 180 миңге чыгып тура. 90го ал дептир. Айтылыш баасы 200 миң болчу. 90 ал десе, ал үч кардарыбыз 180 миң акча берип жатат мына. Мына жандар. Жылкыны биринчи көрсөтүп койчу айлантып. Жазга кунам чап экен. Мына арт жагынан. Бою 1,60. Плюс минус го. Канчага сатылат азыр карап турабыз. Пока содасы бүт элек. 180 деле турат окшойт. 180 миңге сода болчу. Pula. Ağzım ağa pula. Zipçi bir koyun pula ağzım. Mına elдің бар топтап ушунун гана содасы жүрүп атат эртең менен. Башка эч бир жерде сода болбой эле ушул тай кирер менен эле элдин колун кармап. Мына элдин кызуусун өзүнө тарткан тай. Satучу 190 кал дейт, алуучу 180 алам дейт. Анан ортодогу кардарлар, ортодогу кишилер ортого келе 185ке дейт. 185ке сатылды. Сатылды 185 миң болду. Началда. Алган сатканга акчасы жана тай буйрусун. Видеого лайктан басыңыздар. 185. Началда тай. Базардын алдында дагы сода болуп жаткан жылкы. Мына жерде канчага сода болот? 110го. Жаш канча экен? Күчтү. Икойка 111 таспа. Жакшы. Бышты экен. Мына жерде бышты, баасы 110 миңге сода болуп жатат. Бою 1,55 жогору, 1,60га барат го дейм. Болгону бир аз арык экен. Бирок үйрөтүлгөн. Элдер сатуучу байкебиз 130 сурап жатат. Алуучу кардар 110 миңге сода болуп сода берип жаткан кезимде. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Урматтуу мекендештер, жалпы биздин каналдын катталуучулары. Бүгүн буйруса 25 январь 2025 жыл. Мына Бишкектеги пригородный жылкы базары азыр эртең менен мына күн чыккандан эле сиздерге видеону чагылдырып көрсөтүүнү баштадым. Видеого бирден монда лайкты басып, жана каналга катталып подписка таштап турсаңыздар, эртең эле сиздер колдоп турсаңыздар 100 миңге жетебиз. Мен азыр мына ушул жерде эл топтоп, бир аз болсо дагы элдин өзүнүн бурган мына атты сурайын. Мына ушул каратты көп кызыгып жаткан. Мына караттын баасы канча болду? Караттын баасы 400 миң, жашыча 5 жаш 400 миң. Ар канча сода болду? Жана болуп атты эле. 300 миңге сатылбады. Бою канча мунун? 1,65тен жогору экен. Улагы жакшы бе? Улак 2 эле жол салынган. 2 эле жол салынып тур. Бирок мына төштү көрүңүздөр. Төштөр жакшы экен. 400 миң сом. Номер барбы? Айт. 0502 59 канча? 2089. Бул жака бастырып койчу ары берипчү деп. Мына ушул аттын негизи жана элдин сүймөнчүгүнө айланган ушул ат болчу. Келгенден бери эле элдер сода кылып жатат. Ар кимиси жабышып, бирок пока что сатыла элек ушул атыбыз базарда. Байкап көрөсүздөр, жакса ээсине айло деп чаласыздар. Мына төштү көрүңүздөр. Бут колдорунда кемчиликтери жок экен. Инчек бетиңди тартып коймунбу? Ассалам алейкум, жакшы. Канча турасың күлүктө? 150, жашыча? Кунан бул жака бастырып коюң. Мына кунан издегендерге баасы 150 миң сом экен, үйрөтүп коюптур.
Инчек bunun жазга быштыбы же жазга кунанбы? Жазга пышты. Жазга пышты, а? Жазга 3-кө чыгат экен да. Баасы 150 000 сом сурап атат. Мына ушул жерде качканын. Siz bölöksüz, siz bölöksüz акырын. Мына шоколад катып барат окшойт алманга. Инчек номерди айт, номер барбы? 500 0500 45 75 85, а? Только 5000 экен. Ушунун бою канча? 1.55. Өтөбү, а? 1.55 өтүп калса керек мына, көрүңүздөр. Мына аттын баасы канча экен? 200, жашы канча bunun? 4 жаш экен, а? Жаңасы өзү орто эле ат экен. Баасы 200 000 сом, жерде 5 кашка түстөп аткан да. Баасы 200 дейт. Бою где-то 1.55 плюс-минус да. Но кашка канча экен баасы? 250? Жашы канча bunun? Жакшы. Мыкты аттар келиптир бүгүн. 250 000 сом дейт. Мына атты. Бул ат болсо 200 сурады экөөбүз. Шеп, буну канча деп атасыз мынаны? 250 000 сом. Бул дагы өзүнүн местине кыргызчылыктар окшойт. Жашы канча эле бунун? 7 жаш, мына көрүңүздөр. Баасы 250 000. Улагы кандай шеп, улагы? Улагы жакшы экен. Номерди калтырып коюңуз. 0777 менен 38 51 38. Өзүңүздөр кыргызчылыгы мына. Орто бойлуу аттар. Мына кара кунан канча экен, кара кунанбы? Баасы канча? 160. Жазга бышты, а? Жазга бышты 3кө чыкма, баасы 160 экен. Мына жабычан аттын баасы канча экен? 140. Бул жака бурсаңыз? 140 дедиңизби? Жашы канча bunun? 8 асыйбы? 8 5 асы, я? Баасы 140 000 экен. Улактын аты. Номеринизди айтып коюңчу, номеринизди. Номеринизди айтып коюңчу. 0709 33 36 75, а? Улактын аты. Бою канча? 1.55 өтөт, а? 1.55 жогору болсо керек. Түшүп берет. Мына баасы 140 000 дейт. Арзан аттардын номерлерин алып койдум. Мына көрүңүздөр. Мына артчагыңыз. Я, илим жылкы деп жазсаңыз YouTube. Мына артчак экен. Я, bunun жашы канча шеп? Улагы тамай. Сиз деле улактын атында эле келдиңиз, бирок башыңыз бөлөк. 5 жаш. Бою канча bunun? Бой 1.60. Бой 1.60. 5 жаш. Улагы тамай. Кайсы улагты? Аламан, а? Баасын канча деп атасыз? Баасын 200. 200 000 сом, а? 200 000. Түшүп бересиз, а? Түшүп берем. Biraz түшүп берет экен. Номерди айтыңыз. Номер 773 0773 90 60 60 81. Мына ушул номерге байланышасыздар. Баасы 200 000 сом сурады. Мына ушул торатты. Ал жака кетип калды. Мына көрүңүздөр. Бизде сурап жаткан баалар мына ушундайча. Мунун баасы канча экен, шеп баасы? 230. Жашы канча мунун? 5 жаш. Улагы барбы? 5-5ке жүрөт экен. Баасы 230 000 сом, 5 жаш. Бою канча барып калат? 1.64. Чоң эле жылкы. Мына. Номерди айтып коюңуз. 0700 909 104. Bir bastık koyunçu деп. Баасы 230 000 сом, 5 жаш, 1.64 деген жылқында. Жылқының турган турушу өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Но Акжал базарда Россия экен эң чоң жылқы болуп жатат. Ушунун бою өткөндө 1.80 болгон. Ой, өтөй. 1.80 см деп мына ушул Акжал айтып жаткан, бирок акыйкатта негизи чоң жылкы экен, Россия жылкысы. Азыр мүмкүнчүлүк болсо тартып көрсөтүп коеюн, бааларын канча деп айтат экен.
Жанында қара қашқасы. Жана мына қараңыздар. Бұл танкадан да чоң ғой. Мынаны қанша деп отырдыңыз эле? 300 а? 500. 500 а? 180 а? 180 500 мына ушулар. 180 сантиметр. Басы 500 миң сом. Азыр номерин айтып коюшу. Россия жылкысын көрүңүздөр. Так, мына ушул Россия жылкынын номери Алман деген абабыздык экен. 0702 875 656 0702 875 656. Ушул номерге байланышат экенсиздер. Баасы 500 турат 180. Азыркы 180 сантиметрде азыркы номерге чаласыздар. Анын жанындагы мына кара кашкадагы. Бунун баасы канча дедиз мынанын? 250 миң. Күн жашы? Жазга 2 аксы чыгат экен. Улагы жакшы, буюрса. Мына минген атыңыз бул канча? Бул 200 миң сом. Бар жогун азыркы Алман деген абабыздын 656 деген аяктаган номерине байланышасыздар. Мына ушул 3 аттын казайны азыркы мен айткан номер. 180 деп айттым, 656 Алман номер дегенге байланышасыздар. Азыркы 140 миң деп жабычан ат келгенде эле бул жакта соода жүрүп жатат. Канча сурап чыккан билбейм. Бурду сураган жок, мал акча айтып турмай деп. Канча сурабыз? 100ге дейсизби? 100ге. 100 миң берип атат, 100 миң. Болду, мына 100 миңге сурап соода болуп жатат, бирок байкебиз пока саткан жок. 100 миңге турат. Мен азыр бул жака турбай видеону улантайын. Азыр аттар арзандап калыптыр. Негизи айтылган баалары 200-300 деген менен азыркы соода болуп жаткан жерди көрүңүздөр, 100 миңге соода болду. Ошол ат эми где-то 110 тегерек сатылса керек. Ошондой эле мына жерде дагы аттын айтылыш баасын сураган жокмун, бирок эл сурап жаткан баасы эртең менен 115 миңге соода болгон экен мына ат. Анан азыр баасы бир аз өйдөлөптүр, бирок сураган жокмун канчага сурап жатасыңар деп. Акырын эти аттагыла. Ар жагы менен жетилегиле. Шеп канча болду ушунун баасы? А, бул эмеспи, а? Каратайбы? Тай канчага болду атат? Ашна мында эм. 130 бул ат эмес экен, а? Жанагы кунан 160 деген ошол соода болуп. Мен адашып калдым, бул ат эмес экен. Азыр көрсөтөм. Жана 160 деген кунан жазга бышты чыкман. Ушунун баасы соода болуп экен, 130 миңге соода болуп жатты. Жылкы жактан мына аттарды тарттым. Эми бул жакта жакшы өспүрүмдөр да келип калган экен. Мына ошол өспүрүмдөрдү да азыр чагылдырып көрсөтүп берем жакшыларын. Баасы канча болот? Баасы 120. Быштыбы, жастбы? Бышты, 120 сурап жаткан баасы. Бышты экен, ушунун бою 1.50дөн өтөт, 1.55ке барып калат. Баасы 120 деп сурап жатат. 70тен? 55. 55 эркекпи? Ноулар мына көрүңүздөр. Саман сары менен 4 баш алыптыр, 55 миң сомдон болуптур. Базарда реально ушул баасыда мына сатылгандар 55 миң сомдон. Тиги баш жагында жетилеп өтүштү, эки анан артында кетип атат 55 миңден сатылган экен. Бул жакта негизи өспүрүм талар бир аз азыраак келип калыптыр, аттарга көп эле. Байке балалар канча деп атасыз буларды? 70тен сурап атам. Ургач эркектерби? Эркектер. Эркектер жазга бирге чыкмалар, баалары 70тен сурап жаткан экен. Арык бирок сөөк сактуунда. Сөөктөр деле чоң экен 70тен. Алдыңызбы? Жакшы. 37. Жакшы. Ургачы? Эртең Алла онлак сатып болот дейт. 37 миң алып турбай кезине. Жазга бирге чыкма. Так, мына жерде да оптум талар карма алып тур. Балар канча экен балар мыналардын? 65. Ургач эркек, ургачларбы? 65тен жазга бирге чыкмалар. Өзүздөгү чарбатайлар. Бул жерде где-то бир 6 баш турат. Жылкылар. Тугандар базарда мына ушундай жаңылыктар. Бул жакта соода болуп жатканы 110 миңден түшүп берди атат. Нол быштыбы асы окшойт.
элдер соода кылып жатканы. Бака ушуну 110 берди атабы? Болду. 130 деп атат. 130 деп жатпыр, 110 бер деп жаткан мына жерлес экен. Кыскасы мына элдер ороп соода кылып жаткан мына ушул экен. Жашында эле сурагадым. Буюрса эртең жылкы базар бизде Сокулукта эң чоң болот, өзүңүздөр билесиздер. Ошол жактан көбүрөөк тартканга аракет кылам. Бүгүн мына биздеги жылкы базар көрүп жатасыздар, өзүңүздөр. Тияк баштан бул башка чейин келдим. Комментарий ачык болот, жаза бериңиздер. Сиздер жазган жылкыларды көп тартам да. Ар бир мал базарда суббота күнү ушундай тарткандан кийин комментарийди карайм кечкурун. Ким эмнени көп жазган болсо ошону көп тартам. Жана видеого лайктан басып туруңуздар.